Салам, бул Карагаттын жаңы жылдагы биринчи чыгарылышы. Баштадык. Samsung Android'тен баш тартабы. Май айында эле интернет тармактарында Түштүк Кореялык Samsung компаниясы Android операциялык системасынан Fuchsia OS операциялык системасына өтүшү мүмкүн деген айын кеп пайда болгон. Эми бул маалымат дагы тастыкталды. Эмне белгилүү? Аналитик Do Hyun Kim Samsung компаниясынын акырындык менен өз түзмөктөрүнөн Android'ти чыгарып, Fuchsia OS операциялык системасына өтүүгө даярданып жаткандыгын билдирди. Samsung компаниясынын популярдуу Android операциялык тутумунан эмне себептен баш тартып жатканы азырынча белгисиз. Бирок, инсайдер жаңы OS-ке өтө акырындык менен болоору жана балким бул бир нече жылдарды талап кылышы мүмкүн экендигин айтты. Анын үстүнө, анын сөздөрүн башка авторитеттүү инсайдер Ice Universe'те тастыктады. Ice Universe'тин көптөгөн пайдалуу байланыштары бар. Анын ичинде Samsung компаниясынын изилдөө бөлүмүндө да өз булактары иш алып барат. Эске салсак, Google компаниясы кеминде 2016-жылдан бери Fuchsia OS операциялык системасынын үстүндө иштеп келет. Бул ачык булактуу операциялык система ал түзүлүштөрдүн кеңири спектри үчүн жасалган жана Android'ке караганда көптөгөн артыкчылыктарды сунуштайт. Мисалы, оңой жаңылануу жолу. iPhone сүйүүчүлөрү даярдангыла. Идеалдуу сүрөттөр, жогорку сапаттагы видеолор жана абдан жагымдуу интерфейс. Ушул жылдын күзүндө Apple 48 мегапикселдүү камерасы бар биринчи смартфонду чыгарат. Бул тууралуу MacRumors басылмасы жазып чыкты. Авторитеттүү аналитик Min Chi Kwon'ун отчетторуна көз жүгүртсөк, ушул 2022-жылы чыга турган iPhone 14 линейкасындагы смартфондор 48 мегапикселдүү камерага ээ болушат, ал эми 2023-жылы чыга турган Apple смартфондорунда перископ да бар болот. Эске салсак, азыр смартфондордун камерасы 48 эмес, 12 мегапиксель, ал эми видеону 4K форматында жазат. iPhone 14 Pro 8K чечимдүү видео жазуу мүмкүнчүлүгү бар 48 мегапикселдүү камераны алат. Ал атайын AR/VR гарнитурасында көрүү үчүн ылайыкташтырылган. Apple'дын AR/VR гарнитуралары кийинки жылы чыгаруу күтүлүүдө. Компаниянын кийинки 2 жылдагы мындай камераларды жаратуусу тайвандык Largan Precision өндүрүүчүсүнө көптөгөн кирештерди алып келеринен шек жок. Анткени так ушул фирмадан компания камераларды сатып алат. Болжолдуу маалыматтарга караганда, Apple буга чейин тайвандык оптикалык линза модулдарын жана оптоэлектрондук компоненттерди Largan Precision өндүрүүчүсүнө ири заказ берген. Кыязы iPhone 14 Pro 48 мегапикселдик сүрөттөрдү да, пикселдерди бириктөө аркылуу алынган 12 мегапикселдик сүрөттөрдү да тарта алат. Айтмакчы, бул технология Android смартфондордун көбүндө көптөн бери колдонулуп келет. Ал жарык аз же анча жакшы болбогон шарттарда сүрөттүн сапатын жоготпостон сүрөт жана видеолорду тартууга мүмкүндүк берет. Бул долбоор Жерде гана эмес, Марста да иштейт. Time журналы тарабынан жылдын адамы наамына ээ болгон Elon Musk Twitter аркылуу көмүр кычкыл газын ракетанын отунун айландыруу программасын жарыялады. SpaceX жана Tesla компанияларынын негиздөөчүсү Elon Musk өзүнүн Twitter баракчасында анын космостук фирмасы атмосферадагы көмүр кычкыл газын ракеталык отунга айландыруу программасын ишке киргизип жатканын билдирди. Миллиардер Elon Musk климаттын өзгөрүшүнө себеп болгон абаны булгоочу газдардан ракеталык отунду жаратууну ниеттенүүдө. SpaceX атмосферадан көмүр кычкыл газын жок кылуу жана аны космостук кемелерди иштетүү үчүн колдонуу программасын ишке киргизет. Elon Musk өзүнүн Twitter баракчасында SpaceX атмосферадан CO2-ни жок кылуу жана аны ракеталык отунга айландыруу боюнча программаны ишке киргизип жатат деп билдирген. Elon Musk көмүр кычкыл газын космостук саякат үчүн колдонуу Марс үчүн да маанилүү болот деп кошумчалады. Долбоор атмосферадагы CO2-нин көлөмүн азайтат. Бул экологияга пайда алып келиши керек, анткени көмүр кычкыл газы жердин бетин ысытуучу парник газы. Ушинтип, белгилүү Elon Musk жада калса абадан отун жасап жатыптыр. Көпчүлүк чыдамсыздык менен күткөн Samsung Galaxy S22 флагманын качан сатып алууга мүмкүн болот? Спойлер, аз гана убакыт калды. Samsung кирип келген 2022-жылы өзүнүн жаңы флагмандарын биринчилерден болуп көрсөтөт. Ошентип, 2022-жыл Samsung Galaxy S22, S22 Plus жана S22 Ultra'нын жылы болуп, ал популярдуу S21дин ордун ээлемекчи жана компаниянын эң мыкты смартфондорунун бири болоору күтүлүүдө. Смартфондун формасы эле эмес, анын өзгөчө спецификациялары, айрыкча сүрөт тартуудагы өзгөчөлүктөрү техника энтузиасттарын абдан кызыктырууда. 3 смартфон тең эң мыкты делген 2 чиптин биринде негизделет. Алар Snapdragon 8 Gen 1 же Exynos 220. Макеттеги Samsung Galaxy S22 Ultra'nын 5 камерасы жана S Pen үчүн атайын калыңдатылган корпусу бар. 3 смартфондун ичинен эң чоң версиясы болгон Galaxy S22 Ultra'нын корпусунда Galaxy Note сериясындагыдай санарип S Pen калеми комплектиде болот.
Кабарларга караганда, жаңы Samsung Galaxy S22 Ultra өзүнүн мурунку Galaxy S21 Ultra сыяктуу негизги 108 мегапикселдик датчигине болот. Андан тышкары ага дагы жаңы функциялар кошулат. Бул функциялардын негизинде ал мыкты камера фон болушу күтүлүүдө. Samsung жаңы Galaxy S22 смартфондорун 8 февралда презентацияда көрсөтөт. Өткөн айдын башында Sam Mobile булактары Samsung флагмандык Galaxy S сериясынын жаңы смартфондорунун баасын көтөрбөй тургандыгын айтышкан. Ошентип, линейканын базалык девайсы $800 бааланат. Galaxy S21 да ушул баада сатылган. Lenovo мыкты оюн планшетин даярдап жатат. 2015-жылы чыгарылган, атайын оюн үчүн түзүлгөн, бирок андан ары улантысы чыкпай калган Android Nvidia Shield K1 планшети кимдин эсинде? Ал эми азыр биз таба албаган кооз Acer Predator 8 планшетичи? Бул эскерүүлөрдүн баары жакында Lenovo'нун кийинки жаңы продукциясы менен бирге орундалышы мүмкүн. Анткени ал өзүнүн биринчи Android оюн планшетин Legion Y700-дү чыгаруу процессинде. Lenovo өзүнүн Legion линейкасында оюн планшетин даярдап жатканын жарыялады. Бул күчтүү жабдыктарды ала турган Legion Y700 модели. 8,8 дюйм, 120-240 Гц JBL, Dolby Vision жана Dolby Atmos. Бул iPad mini үчүн татыктуу конкурент. Планшет жарыгы бар бир жалгыз камераны, ошондой эле JBL динамиктерин жана Dolby Vision жана Dolby Atmos технологияларын колдоосун алат. Корпусу металл эритмесинен жасалат. Планшеттин жүрөгү Snapdragon 888 процессору болору да белгилүү. Бирок азырынча институттун боюнча маалымат жок. Азыркы учурда колдонуучулардын көбү оюн консолу катары кичинекей экрандуу iPad mini'ни колдонушат. Ошол эле учурда колдонуучулар Android тилинде iPad mini сыяктуу күчтүү түзүлүштү көптөн бери күтүп келишкен. Ал түзүлүш Lenovo Legion Y700 болушу керек. Польшалык дизайнердин кызыктуу жаңылык. Адам стресске кабылганда жалтырап күйгөн кийим. Бул кийимде жүрөктүн кагышын, температураны, терди жана башкаларды өлчөө үчүн бир топ сенсорлор бар. Канчалык көп стресс болсоң, ошончолук жаркырайсың. Жана эч кандай жаңы жылдык жарыктандыруунун кереги жок. Жөн гана кеңсе кызматкерлерине кийимди тапшырыңыз, жаңы жылдык инсталляция даяр. Күйүүчүнүн стресс деңгээлин чагылдыруучу эмоционалдуу кийимдеги сенсорлор жүрөктүн согушуна жана башка физиологиялык реакцияларга таасир этип жооп берет. Польшалык модельер Ига Винглинска адам стресске кабылганда же тынчсызданганда түсүн же жаркыраган жарыктарды өзгөрткөн 2 кийим жасады. Коллекция биздин катышуу сезимибизди стимулдаштыруу жана денебизге көңүл бурууга түрткү берүү үчүн иштелип чыккан, мисалы, стресстин деңгээлин азайтуу үчүн дем алуубузду тынчтандыруу, деди Винглинска. Эмоционалдуу кийимдер сенсордун негизинде кийимди кабыл алуунун чегин кеңейтүү үчүн иштелип чыккан полисенсордук материалдардан жасалган. Стресс көбүнчө дене табынын көтөрүлүшүнө жана жүрөктүн кагышына себеп болот. Ошондуктан кийим жүрөктүн кагышына, температурага жана теринин гальваникалык реакциясына сенсорлор менен жооп берет. Бул өз кезегинде визуалдык жарыктын өзгөрүшүнө алып келет. Винглинска бул кийимдер адамдарга тынчсыздануу жана стресс менен күрөшүүгө жардам берет деп үмүттөнөт. А сиз ушундай кийим каалайт белеңиз? Жаңы чыгарылыш жөнүндө сенин оюң кандай? 2022 жаңы жылда кандай технологияларды күтүп жатасың? Комментарийлерге жаз. Көрүшкөнчө.